Түркстанга барып ар кандай нерселерди кылышат экен, ошол туура ката. Мага бирөө чубак ажынын карындашы ооруганда да өзү алып барып барган деди. Ошону өзүңүздөн сурайын дедим. Өткөндө бирөө айтат, мага дем салдыргыла, чубак ажынын карындашы ооруганда мага дем салдырып кеткен деп айтыптыр. Мен ким десем, паланча деп бир молдон айтты, ушу бир жерлерде бар экен. Жалган айтат. Жалган айтат. Түркстанга мен карындашы менен деле өзүм деле барган эмесмин. Урматтуу бир тууганым, жалган сөз. Чубак ажымын компанияда, МВ компания деген биякта экен деп айтып жүрүшөт. Ал дагы жалган сөз. Менден сурам, айтып берем бардыгын. Менде эч мындай бир секрет деген өзү жок менден. Биздин үй бүлөдө кредит бар, андан тышкары кредитке машина алып кутулуп жатат. Кредит алгам, машинадан тапкан акчам иштетсем арам болбойбу дейт. Тообагылыңыз, мындан кийин бул ишке барбаңыз. Мен студентмин, чоң атамдын үйүндө жашайм. Алар сүт сатат, суу кошуп да коюшат. Менин жегеним арамбы, эмне кылыш керек дейт. Бирөө сүт сатып, суу кошуп байыптыр. Анан ажыга кетип атыптыр. Анан ажыга кетип атып кемеге түшүптүр. Анан кемеге түшкөндө толкун болуп бирнеке болуп, анан жанагы кемеден акчасынын баары чөгүп кетип, өзү эле аман калыптыр, акчасынын бардыгы жок болуп кетиптир. Анан эптеп сыртка чыгып айтыптыр, карачы суу менен топтолгон баалык суу менен кетип калат деп. Бир күн чоң атаңызды алып кетпес, чоң энеңиз экөө сууга айтып коюң ошону. Ал арам болбойт. Ата-энем үйлөнгөндө нике кыйдырып аптыр. 4 бир тууганбыз. Атам каза болгонуна 7 жыл болду. Биз арамдан төрөлдүк, эмне кылыш керек? Бүттем барды. Ал өлүп калган болсо бүттем кайраган нике кыят элек, тооба кылыш керек. Атаңарга тооба кылгыла, дуа кылгыла, истифар айткыла, апаңар тооба кылсын. Иншалла бар ордуна келет. Хизбут Тахрирден сабак алса болобу? Бир байке сабакка кел деп жүрөт. Алар тууралуу кененирээк. Хизбут Тахрир биздин сабак бербейт. Алар жөн эле схема доскага чийе берет. Мындай кылсаң тизүлүш, мындай кылсаң халифат, мындай кылсаң башка дейт. Ал сабак эмес. Ал деген саясий агартуу деген эле сөз өздөрүнүн пикиринде. А сабак биякта тууганым. Макулбу? Алар да бияка ээрчитип кел. Хадистерди үйрөнүп алсын көбүрөөк. Биз үйлөнөйүн деп жатканбыз. Анан никебизди сиз кыйып берсеңиз аябай жакшы болмок деп ниет кылабыз. Устаз үйлөнө турган кыз Москвада, мен Бишкекте ата-энелер бар айылда. Анан биз кантип сизге нике кыйдырып, ошко келсек болот дейт. Бул жакта менин да кыздын да туугандары жок, бирок биз никеби сизге кыйдырып калайбыз. Ата-энеңерден ыраазылык алдыгыла, чубак ажыга кыйдырсак болобу деп. Анан ушакка жетелешип келип, ошодон кыйып беребиз, камерага тартып алып барып туруп, чоң кылып телевизордон көрсөтөсүңөр адамдарга. Болот. Күбө толуп тура, бизде 20 күбө бар биякта. Эгерде сабакка келсең, ушунун баары күбө болуп берет. Биз макулбуз. Бирок бияка келгиле. Мен Оштогу Саида Хадижа медресесин негиздеген араб кишиден сабак алгамын. Бирок 2 жылдай гана сабак алгам. Аялым ошол медресени бүткөн. Сурайын дегеним, ошол кишинин маскап кармаганын билесизби, билсеңиз айтып койсоңуз сураныч дейт. Ал кишини мен тааныйм, бирок өтө терең тааныбайм. Мен ойлойм, биздин маскаптан деп ойлойм мен. Аялы алайлык, жакшы эжеке, мектептин директору. Ал киши дагы жакшы акыйдасы бар, мен билгенден. Бирок өтө жакын тааныш эмеспин, балким мен туура эмес билишим мүмкүн. Бирок мен билгенден жакшы. Тойгон ажы менен барып Саида Хадижа медресесин көрдүк, директорун көрдүк. Өтө адептүү, мединистти бүтүргөн, эң мындай бир сабаттуу карындаштарыбыздын бири. Алайлык. Мен сиздин сабагыңызды калтырбаган аракет кылам. Ата-энем жана бир туугандарым Россияда, Бишкекте жалгыз турам. Россияда, мен Бишкекте жалгыз турам. Ошол себептен мага жубай тандоого жардам бериңизчи. Өзүм жөнүндө 25 жаштамын. Жогорку жай бүткөм. Инженер болуп иштейм. Квартирада турам. Собствен үй жок. Боюм 1.70, салмак 60 кг. Жети бир тууган, үйүмдүн эң улуусу, телефонум ушундай дейт. Суроом, адеп сулу кечирим сурайм дейт. Жок, эң адептүү суроо, только сүрөтүңүз кем экен.